Көп мекендештер баягы чыдамсыздык менен күтүп атат. Ушул жаңылыкты жөнөтүп коюңуздар мекендештерге. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астында, ссылканын астына кирип, комментарийге кирип, Telegram каналга катталып коюңуздар. Себеп деген YouTube жабылса, бүт видеонун баарын ошо Telegram каналга жүктөйбүз. Анан YouTube каналга башка соцсеттерге жүктөйбүз мекендештер. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында азыр атайын согуш операциясы өтүп атат. Ал жерге контракт менен түзүп туруп, контракт менен согушка катышам деген жарандарды жана чет элдик жарандарды чакырып атат. Анан кийин биздин көп мекендештер кайрылып атат. Биз полиция кармалып калдык элек, ошол жерден бизге кол койдуруп алды, бирдекке кол коюп берди. Ошо согушка тиешелүү бирдемеси бар экен деп, ошо бланктарын бизге жөнөтүп атышат. Ошол бланк боюнча бир сыйра маалымат берип коелу. Протоколдон тышкары колуна кол койдуруп туруп бланкты колуна берип коет экен. Атайын разъяснение гражданину права на дополнительные социальные и государственные меры поддержки в случае заключения контракта с вооруженными силами Российской Федерации деген бланк экен. Эми бул бланк эч нерсеге мажбур кылбайт. Коркпой эле койгула. Себеп деген полиция кызматкерлерине тапшырма берген, чет элдик жаран болобу, өздөрүнүн жараны болобу, маалымдарды бериш керек. Маалымдын негизинде ушунча элге маалымат бердик деп, алар өзүнүн жетекчилигинин алдына аманатын аткарып, отчеттун бериш керек. Согушка катыштырбайт ал бланк. Жөн эле ошол согушка катышуу контрагы менен тааныштым деген эле бланк экен. Эгерде кокустан кол коюп алсаңыздар, кокустан бир жактан мажбур кылып силерди кол койдуруп койсо, бул согушка алып кетпейт, коркпой эле коюңуздар. Бул жөн эле силер маалым болду деген нерсе. Ошон үчүн көп мекендештер баягы чыдамсыздык менен күтүп атат. Ушул жаңылыкты жөнөтүп коюңуздар мекендештерге. Ушул жаңылык, ошол бланкка аны орусча айтканда ни к чему не обязывает. Коркпой этпей эле жашынакай иштеп жүрө бериңиздер. Такыр болбой калса, ошол жерге корусоңуздар дагы, ошондой учурга түшүп калсаңыз, кыргызча эле түшүнбөйүн жокмун деп эле жазып койгула, аны эч ким текшербейт. Анан кийин кокусунан бирдеке болсо деле ошо сот чечими менен аны утуп алса дагы болот. Анан урматтуу мекендештер, негизи Кыргыз Республикасынын расмий жетекчисинин позициясы ошо атайын согуш операциясы болуп аткан жерге нейтралитет болуп атат. Ошончо чет элдик жарандар, Кыргызстандын жарандары чет өлкөдө болуп аткан согуштарга эгерде катышса, Кыргызстанда ага жоопкерчиликтүү атайын күтүлгөн. Ошон үчүн кимдин кандай ою бар болсо, албетте ар бир адам өзү чечет, бирок ошо жет өлчөп биргесиш керек, урматтуу мекендештер. Анан документтери тууралаңыздар. 2025 жылдын 5 февралдан баштап миграция жаатында жаңы өзгөрүүлөр келип атат. Эң биринчи эмгек келишимди түздөөңүз сөзсүз түрдө. Регистрацияны сөзсүз жашаган жерге койгонго аракет кылыңыздар. Себептен ортомчуларга дагы кылмыш ишин козгоп, ортомчуларда кылмыш кодексин эметти, аларга дагы катуу көзөмөл. Ошон үчүн ортомчулар жакында азаят. Андан көрө ошо хозяиндин собственник квартира менен сүйлөшүп туруп ошол жака регистрация койгонго аракет кылыңыздар. Документтери туура эмес болсо, силер акчага мажбур болуп атсаңыздар, четке чыгып келиңиздер, чек-арага. Чек-арага чыгуу боюнча, эгерде акчаңыздар жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, оорулуу болсоңуздар, бизде жаамат бар, алып барып келет бекерли. Телефон номери +7925 465 68 40, биринчи номери, экинчиси +7929 633 74 65. Абубакыр жана Замир деген мырзалар Волгоградский проспекти 4-выходта. Диаспорадан десеңиздер, муктаж болсоңуздар, бекер алып барып келет. Сак саламат болуңуздар. Жанагындай контрактка кокустан кол коюп алсаңыздар, бул жөн эле маалымат бланкасы, эч кандай сарсана болбоңуздар. Ийгилик, көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мери привилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жеткиресиздер. Бул жерде болсо, бүгүнкү күндө эки банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мери привилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен, пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет.